Саламатсыздарбы достор? Бүгүн сиздер менен enam тиби жөнүндө өтөбүз. Биз буга чейин сиздер менен примитивдүү типтер менен таанышканбыз. Дал ошол сыяктуу эле enam дагы дата типтерине кирет негизинен. Enam бул логикалык жактан байланышкан константалардын жыйындысы жана бул enam деген ачкыч сөзү менен колдонулат. Мисалы үчүн бул жерден enam тибин түзүп көрө турган болсок, анда бул жактан кайра эле Java классты түзгөн сыяктуу бул жерден enam бизде буга чейинки эсептелген же буга чейинки такталган данныйлар жазылат. Мисалы үчүнгө бир айларды же жылдарды жазсак болот, же кандайдыр бир эсептелген нерселерди жазсак болот. Мисалы color десек болот. Color бул жерден карасаңыздар enam деген турат. Жана бул жерде бизде цветтер эч качан өзгөрбөйт. Булар константа сыяктуу, жашоодогу константалар десек жаңылышпайбыз. Мисалы үчүн red дегенди алалы. Red, андан кийин green үтүр белгиси менен ажыратып, андан кийинки blue жана gray дейли. Жана башка ушул сыяктуу биз enam типтерин дал ушундай жарыялай алабыз. Мисалы дал ушул типтерди, мисалы color тибинде red, green, blue жана gray түстөрү бар. Жана бул жерде enamды main деп жазса кандай чакырабыз? Ал үчүн бизде бул жерде color. Буга чейин биз класстарды кандай жазган болсок, дал ошондой color же болбосо current color десек болот. Азыркы учурдагы color деп биз color деп жазалы жана new жана бул барабар color деген типтин ичинен точка кайсы value of деп туруп, бул жерден каалагандай бир маанисин койсок болот, же бул жерден каалагандай түстү тандасак болот. Мисалы бул жерде gray'ди тандаган болсок, анда муну консольго чыгарып көрөлү. Бул жерге color. Жана бул программаны иштетип көргөн болсок, gray деген биздин түс чыкты. Жана ошондой эле биз бир гана color цветтерди гана эмес, бизде буга чейинки такталган 7 гана күнүбүз бар. Жана алардын аттары эч качан өзгөртүлбөйт. Мисалы бул жерге day деп көрөлү. Day деген enam классы бар бизде. Бул жерде класс эмес, enam дейбиз. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, жана Sunday. Күндөрдү дагы биз main классынан чакыра алабыз. Бул жерде day деген атайын enam тибибизди алып туруп, current day учурдагы күнүбүз бул day точка. Бул жерден өзүңүздөр каалагандай бир main жазсаңыздар болот. Мисалы бүгүн среда болгон болсо, же бүгүн четверг болгон болсо, анда бизде Thursday деген алалы. Жана муну консольго чыгарып көрөлү. Жана биздин программаны иштеткенде бул жерде Thursday деген чыкты. Жана ошондой эле биз enam класстарын, enam типтерини, маалыматтарды сактоо үчүн дагы колдонсок болот. Мисалы үчүн бул жерге жаңы класс түзөлдү кайрадан. Ал классыбыздын аты movies болсун, мындайча айтканда кино. Movies'in эң биринчи биздин талааларды берип алалы. String эң биринчи биздин кинонун аты. Name, андан кийин private. Director ким?
жана бул кинонун ушул эле кинонун жанры болот. Жанр деп туруп, бизде бул жанр деген биздин учурда энам болот. Бул жерде кызыл күйүп калды, себеби бизде энам тайп жок. Тибибиз жок, мындай жанр деген энамыбыз жок. Ал үчүн жанр деген энамды түзөбүз бул жерге. Мына жанрга мисалы кинолордун кандай түрлөрү бар? Мисалы экшн, фантастикалык кинолор же хоррор фильм, же болбосо романтик, же драма жана ушул сыяктуу жазып кете берсек болот. Кинонун жанрын дагы биз энам түрүндө бере алабыз. Жана муну кайра методдорго өткөрөлү. Movies классыбыздын ичинен бизде getter setter методдорун же болбосо конструкторду колдонсок болот. Конструктор. Окей. Андан кийин биз getter методун алалы. Жана ушул эле классыбызды биз mainден чакырып көрөлү. Мисалы биздин класстын аты movies болчу. Бул жерде кинобуздун атын беришибиз керек. Мисалы биздин кинонун аты Аватар дейли. Жана мунун директор бул Джеймс Кэмерон. Жана ошондой эле бизде бул жерде жанр энам тайп тибинде болду. Ал үчүн бизде жанр деген классты жаздык. Точканы койгондо бизде буга чейинки анын ичиндеги бардык данныйларды бул жерден алып берет. Мисалы бул экшн фильм дейли. Жана муну консольго чыгарып көрөлү. Movies.get name. Андан кийин бул жерге биринчи name. Андан кийин бизде директор. Movies.director. Get director дегенди алабыз. Жана ошондой эле плюс бул жерде жанрын алышыбыз керек. Плюс бул жерде movies.get жанр дегенди алабыз. Мына көргөнүңүздөрдөй бизде кинонун аты Аватар, директор Джеймс Кэмерон жана жанр бул экшн фильм болду. Демек биз энам тибин дагы примитивдүү типтер сыяктуу эле атайын данныйларды же маалыматтарды сактоо үчүн дагы колдонобуз.